Гусул жок болсо таямым кылып койсо болобу дейт. Гусул милдеттүү болоордон мурда ойлонуш керек да. Мен кайра азыр жууна аламбы, жууна албаймынбы? Азыр намаздын убактысы келатат. Ошондо кандай кылам деп туруп ойлонуп туруп анан кийин ошол милдеттүүлүктү мойнуна алыш керек да. Биз Исламский университетте окуп жүргөн мезгилибизде Бакыт устаз деген устазыбыз бар эле, азыр деле мугалим, проректор. Бакыт устаздан биздин группадан бир бала сураган да, фихтанчы. Орозодо ооз ачканга эч нерсе таппай калса, ушундай кылып ооз ачса ачыла береби деп. Ооз ачканды ушун жакындык менен ачат экен анчы. Десе, атаңдын кулагы сен шам барбы андай, шам намазын не кыласың деген да. Шам намазынын убактысы кыска деп түшүнгөн адамдар. Эми андан кийин намаздар бар, башка нерселер бар, ошону ойлош керек. Анан эмне себептен таяммум? Таяммум деген нерсе бул баягы мүмкүнчүлүк болбой калганда аткарыла турган таза, кургак тазалык деп айтабыз да. Негизи ал кыяс шариятыбызда кыяс эрежеде тазалануу бул суу менен болот да. Топурак менен тазаланбайт. Топурак бул жөн гана Аллах Тааланын бизге кылган шариаты. Ал кыяс фихтагы эреже менен бул тазалануу суу менен гана тазаланат. Качан гана сууну колдонууга мүмкүнчүлүк болбой калганда, ал оору себеби менен, же болбосо ооруп калуу коркунучу болсо, же болбосо ооруп аткан, оорусу, айыгуусу кете турган болсо, анда ошондой мезгилде гана ошо кургак даарат алганга шарият уруксат берет. Анын өзүнүн шарттары бар. Ар бир адам өзү билип, мындай өзү чамалап кылбайт. Анын шариятта сонун өзүнүн мындай шарттары бар. Ушул шарттар табылганда гана. Азыр сиз гусул жок болуп таям кылса болобу деген мен билбейм, сиздин шартыңыз кандай. Зеригип кылбай атасызбы? Бирөөдөн уялып кылбай атасызбы? Же болбосо суу жокпу? Же айылда болуп калдыңызбы? Же душуңуз жокпу? Айтканбыз, душ деген нерсени үйлөнөрдөн мурда душты ойлонуш керек депчи. Эми сиздин абалыңызды караш керек. Эгерде шариатта уруксат бериле турган шарттарда гусул болуп калып туруп, анан суу колдонсоңуз ооруп калуу коркунучу же ооруп аткан болсоңуз, анда таяммумга уруксат болот, болбосо уруксат жок. Аны өзүңүз такташыңыз керек.